Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардыктуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар түрмөгү, аны менен мен Нурпейил Ашор кызы тааныштырам. Жалал Абадта кишини 8 жолу бычактаган 19 жаштагы жаран кармалды. Жалал Абад шаарындагы эс алуучу клубдардын биринин алдында 35 жаштагы кишиге белгисиз адам 8 жолу бычак сайган. Окуя 7 сентябрга караган түнү болгон. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинен билдиришти. Жабыркаган адам Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган. Бул окуя боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, кылмыш иши козголгон. Жалал Абад шаардык милициясынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам өнүктөө иштеринин натыйжасында кылмышка шектүү деп Сузак районунун Ташбулак айыл аймагынын тургуну 2004-жылы туулган жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек ара тилкесинде жайгашкан Ош облусундагы Достук автожол жана Баткен облусундагы Кайтпас автожол чек араны кесип өтүп жаткан жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп берүүгө ар тараптуу иштерди жүргүзүүдө. Ошондой эле чек арага жакын жерлерде сооданын көлөмүн көтөрүүгө, Кыргызстандын жана аны менен чектеш мамлекеттердин туристтик жана транзиттик дараметин жогорулатууга багытталган стратегиялык маселелер чечилип жаткандыгын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын маалымат жана коммуникация башкармалыгы белгилейт. Эске салсак, ушул жылдын 1-сентябрынан баштап өлкөнүн жарандары чек арадан жалпы жарандык паспорт менен катар эле ID карт менен өтүүгө уруксат берилген. Буга байланыштуу Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы бардык өткөрүү бекеттеринде жүргүнчүлөрдүн агымы көбөйгөндүгү байкалган. Алсак Ош облусундагы көп тараптуу Достук автожол өткөрүү жайынан бир сутка аралыгында 17 миңден ашуун адам, андан сырткары 300дөн ашуун жүк жана жеңил транспорттук каражаттары өткөн. Баткен облусундагы эки тараптуу Кайтпас автожол өткөрүү жайы 2000 адамды өткөрүүгө ылайыкталса, күн сайын 5000ден ашык адам 500дөн ашуун жеңил автууну өтүп жатат. Кадамжайда чек араны мыйзамсыз бузуп өткөн чет өлкөлүк жаран кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Дамира Юсупова билдирди. Кадамжай районунун Айрбаз айылында 2023-жылдын 5-сентябрынан 6-сентябрына караган түнү Айрбаз айылдык милиция бөлүмчөсүнүн начальниги өзүнүн аймактык тескөөчүсү менен биргеликте коомдук коопсуздукту тейлеген аймагында көзөмөлдөп жүрүп, айылда бейтааныш шектүү адамды жолуктуруп калат. Бул шек жараткан адамды аталган милиция бөлүмчөсүнө алып барып текшерүү иштерин жүргүзгөндө, ал чек араны мыйзамсыз бузуп кирген 40 жаштагы чет өлкөнүн жараны экендиги аныкталат. Бул факты боюнча Кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, кармалган жаран убактылуу кармоо жайына киргизилди. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Кыргызстанда 8 айда 49 миң жаранга пенсия чектелди. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын январь-август айларында 48.838 жаранга пенсия чектеди. Анын ичинде август айында 4220 жаранга пенсия чектелди. Андан тышкары эмгек стажы, эмгек акысы, азиздиги жана майыптыгы боюнча 1164 адамга кошумча берилген документтерге ылайык жөлөк пулдар кайрадан эсептелинди. Баткен шаарындагы 3 көчөнүн тротуары башталды. Баткен шаардык бийликтин маалыматына караганда, Баткен шаарынын Момунов, Бөкөнбаев жана Абдувалиева көчөлөрүндө суга ноорлор орнотулуп, тротуарлары куруу иштери аткарылууда. Маалыматка караганда, Момунов көчөсүнө 435 метрге суга ноорлору 1,5 чакырым узундукка тротуар курулат. Ал эми Бөкөнбаев көчөсүнө 346 метр ноорлор 1,2 чакырымга тротуар орнотулат. Ошондой эле Абдувалиева көчөсүнө 415 метр аралыкка сугат ноорлору орнотулуп, 1,4 чарчы метрине тротуарлар курулат. Курулуш иштери жергиликтүү бюджеттен жана гранттын эсебинен каржыланат. Күндүн маанилүү учурлары мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.